Биз бүгүн Кыргызстандагы корголуучу жайлар деген теманын үстүндө иштейбиз. Кыргызстандын аймагында мурдагы СССРде уюштурулган корголуучу жайлардын түрлөрүнүн баардыгы эле орун алган. Алардын ичинде 6 өзгөчө корголуучу жай бар. 6 өзгөчө корголуучу жай. 3 республикалык масштабтагы улуттук парк бар. 3 улуттук парк бар экен. Жана 14 убактылуу корголуучу жайлар бар экен. 14 убактылуу корголуучу жайлар бар экен. Андан башка дагы Кыргызстандын аймагында кооз жайлар, жаратылыш эстеликтери абдан көп. Өзгөчө корголуучу коруктардын статусу боюнча эл аралык ЮНЕСКОнун каттоосунда биосфералык корук бул Сары Челек коругу. Мына бул жерде Сары Челек коругу. Сары Челек биосфералык коругу бул Чаткал кыркатоосу менен Ат Ойнок кыркатоосунун тутамынышында Кожо Ата суусунун алабында жайгашкан. Бул Сары Челек коругу 1959-жылы уюшулган. Ал эми 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфералык коруктардын эл аралык тарамына киргизилген да. Коруктун негизги милдети бул уникалдуу болгон ушул жакта жайгашкан Жаңгак Токой комплексин кооз көлдөрдүн тегерегиндеги кайталангыс ландшафтты сактоо жана изилдөө максатында уюшулган. Сары Челек коругунун аянты 23,8 миң гектар экен да. 1000 гектар экен. Анын ичинен көлдүн ээлеген аянты, бул жерде көлдүн аянты 492 гектар экен. Жаңгак Токойдун ээлеген аянты, ушул жердеги Жаңгак Токойдун ээлеген аянты 1600 гектар экен. 1600 гектар. Бул уникалдуу реликт өсүмдүк болуп эсептелинет. Корукта дагы мындан башка дагы 981 өсүмдүк түнтүрлөрү бар экен да. Алардын ичинде жаңгактан башка көк карагай, кадимки Тянь-Шань карагайы, клен, алма, алмурт бул маданий өсүмдүктөр, арча, долоно жана башкалар кездешет экен. Жаныбарлардын бул өсүмдүктүн түрлөрү бар. Жаныбарлардын 40тан ашык түрү бар экен. Жаныбардын 40, ал эми канаттуулардын болсо 150 түрү бар экен. 150 түрү бар экен. Ири жаныбарлардын арасында байырлаштырылган түрлөр бул зубр, Европа бугусу, енот сыяктуу иттер жана башкалар кездешет экен. Белгилеп кете турган нерсе, зубрларды байырлаштыруу зубрлар үчүн да, корук үчүн да ийгиликтүү болду деп айтууга боло албайт. Анткени ал жаныбарлардын экологиялык орду Сары Челек эмес экендиги аныкталды да. Андан кийинки уникалдуу корук бул Ысык көл коругу. Кыргызстандын алгачкылардан болуп уюштурулган. Бул корук 1948-жылы уюштурулган. Ириде сууда сүзүп жүрчү канаттуулардын популяциясын сактоо үчүн уюштурулган. Корулуучу жайларда көлдүн бети жана жээктен 2 километр кургактыктын тилкеси корулат экен. Демек, көлдүн жээгинин баардыгы тең, андан 2 километр жээк корголот экен. Коргоого алынган канаттуулар бул эң негизгилери ак куу, кызыл тумшук өрдөк, кашкалдак жана боз каздар. Жээгиндеги бадалдар, узун чөптүү саздак жерлер, аларды мекендеген кыргоо, коён жана башка майда жаныбарлар корголот экен. Көлдө балыктын биз билебиз 22 түрү бар.
Алардын ичинде сиван форели, судак балыктары жергиликтүү балыктардын экологиялык ордуна ээлешип, алардын тукумун курутуунун алдында. Азыркы кездерде болсо бул балыктардын көпчүлүгү Ысык көлдүн өзүнүн балыгы болгон чебак балыктарын жеп тукум курутуунун алдында турат да. Бул байырлаштырууну бүгүнкү күнү орду толбогон илимий жаңылыштык же адам баласынын терс таасиринин бир мисалы деп койсок да болот экен да. Андан кийинки дагы Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жер бул Беш Арал коругу. Беш Арал коругу бул Чаткал кыркатоосунун, Пискен кыркатоосунун өрөөнүндө жайгашкан. Бул Беш Арал коругу болсо 1979 жылы уюшулуптур. Аянты болсо аянты 116.000 квадрат гектар экен. Деңиз деңгээлинен бул Беш Арал коругу 950-2300 метр бийиктикте жайгашкан. 2300 метр бийиктикте жайгашкан экен. Коруктун негизги милдети бул Чаткал өрөөнүндөгү Кызыл китепке кирген өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жок болуп кетүүдөн сактоо жана алардын экологиялык ордун жаратылыш комплекстерин коргоого алуу максатында түзүлгөн. Беш Арал коругунун өзгөчөлүгү аянтынын туташ жатпай бөлүндүү болуп жайгашышы, жалпысынан 7 бөлүнгөн токойчулук участоктор боюнча коргоого алынган. Мындай шарттын ыңгайсыз жактары дагы көп. Коргоого алынган өсүмдүктөр бул арун, илария, жогазым, пискен пиязы, кирче жана башка. Эң негизгиси болсо азыркы мезгилде жоголуп бара жаткан бул жерде мезбир сууру. Мадыл, анан илбирс. Мына ушул жоголуп бара жаткан жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргош үчүн Беш Арал коругу түзүлгөн. Андан кийинки дагы биздин корголуучу жайыбыз бул Нарын коругу. Бул жерде жайгашкан Нарын коругу 1958 жылы убактылуу корголуучу жай катары уюшулган. 1984 жылдан баштап бул корукка айланган. Аянты 59.000 гектар. Деңиз деңгээлинен 2200-4300 метр бийиктикте жайгашкан. Чоң Нарындын сол капталында жайгашкан. Чоң Нарын суусунун сол капталында жайгашкан. Негизги милдети Кыргызстандын эндемик жаныбары Тянь-Шань маралдарын, алардын экологиялык орду болгон карагайлы токойлордун жаратылыш комплексин коргоо. Маралдардан башка эчки теке, аркар кулжа, элик жана башка ири сүптөмүчүлөрдүн баардыгы корголот. Маралдардын жалпы саны бүгүнкү күндө 600 башка жакындап калды да. Демек, бул жерден биз маралдардын сокталып корголуп келе жаткандыгын билсек болот экен. Андан кийинки биздин корук бул Каратал Жапырык коругу. Бул 1994 жылы корукка айландырылган. Нарын өрөөнүнүн оң капталында Соң көлдөн агып чыккан Кажырты суусунун батыш алабында негизги милдети уникалдуу токойлуу шалба ландшафттарынын комплексин. Ал жерди мекендеген аркар кулжа, эчки теке, элик, булар жана башка ири сүттөмүчүлөрдү жана канаттууларды коргоо үчүн түзүлгөн. Андан кийинки коругубуз бул Сарычат Эрташ коругу. Тескей Ала тоосу менен Акшыйрак тоо түбүнүнүн арасындагы Сарычат өрөөнүндө Көөлүү тоосунун батыш капталында жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3000-4500 метр бийиктикте жайгашкан. Бунун эң негизги максаты ошол жерди мекендеген эчки теке, аркар кулжа, илбирс, күрөң аюуларды жана ири сүттөмүчүлөрдү сактоо үчүн курулган. Андан демек, балдар, биз бүгүн силер менен Кыргызстандагы коргоочу жайлардын айрымдары менен тааныштык. Негизги Кыргызстандагы
баардыгыбыздын милдетибиз жоголуп бара жаткан жана өсүмдүк менен жаныбарларды коргоо болуп саналат экен.